Ушундай кырсыктардан Аллах Таала өзү сактасын. Түркияга Аллахым тынчтык берсин. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, дүйнөдөгү жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Түркиянын түштүгүндө жана коңшулаш Сирияда болгон 7,8 балдык жер титирөөдөн 5100дөн ашуун адам каза болду. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган куткаруучулар кыйраган имараттардын урандыларын казып, аман калгандарды издөө иштерин улантып жаткандыктан жабыркаган 10 аймакта 3 айга өзгөчө кырдаал жарыялады. Өткөн кылымдагы жер титирөө коркунучу бар аймакта катталган эң чоң жер титирөө көп жылдык согуш, жер которуу жана экономикалык кыйынчылыктардан улам чыңалган аймакта жаңы гуманитардык кризистин коркунучун жаратууда. Түркияда жер титирөө болгондон 29 саат өткөндөн кийин урандылардын астынан 2 айлык ымыркай тирүү табылды. Окуянын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Анда аталган окуя Хатай провинциясында орун алгандыгы айтылат. Белгилей кетсек, 6 февралга караган түнү саат 4:17 Түркиянын түштүк-чыгышындагы 7 аймагында күчү 7,4 балга жеткен катуу жер титирөө болгон. Жер силкүүнүн очогу Түркиянын түштүк-чыгышындагы Газиантеп шаарынан 26 чакырым алыстыкта, Сирия менен чек-арага жакын жерде орун алган. Түркия дүйшөмбү күнү кечке карата 2379 адам каза болуп, 14483 адам жаракат алганын билдирсе, Сирияда кеминде 1444 адам каза болуп, 3530 адам жаракат алды. Ал эми бүгүн 7 февраль күнү Түркияда 2 ирет жер титирөө катталды. Кече күндөн бери жалпысынан 5 ирет жер силкинди. Түркия өлкөсү катуу жер титирөөдө каза болгондорго байланыштуу 7 күндүк улуттук каза күтүү жарыялады.